эле сабак. Саламатсыңар балдар. Силер менен кайрадан математика сабагында көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Бардыңарга жакшы маанай каалайм. Жана окуу куралдарыңарды камдап алган болсоңор, бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Кананда балдар, кайталоо үчүн тесттик суроолорго жакшылап ойлонуп, өтүлгөн темаларды эстеп, туура жооп берүүгө аракеттенип көргүлө. Убакытты табуунун барабардыгын тап. А. Убакытты табуу үчүн аралыкты ылдамдыкка бөлөбүз. Б. Убакытты табуу үчүн ылдамдыкты аралыкка бөлөбүз. В. Убакытты табуу үчүн аралыкты ылдамдыкка көбөйтөбүз. Демек балдар, туура жооп азаматсыңар. А. Убакытты табуу үчүн аралыкты ылдамдыкка бөлүү керек экен. Кийинки тесттик тапшырма. Аралыкты табуунун барабардыгын тап. А. Аралыкты табуу үчүн ылдамдыкты убакытка бөлөбүз. Б. Аралыкты табуу үчүн ылдамдыкты убакытка көбөйтөбүз. В. Аралыкты табуу үчүн убакытты ылдамдыкка бөлөбүз. Демек балдар, туура жообу азаматсыңар. Б. Аралыкты табуу үчүн ылдамдыкты убакытка бөлүү керек экен. Кийинки тапшырма. Ылдамдыкты табуунун барабардыгы кайсыл? А. Ылдамдыкты табуу үчүн убакытты аралыкка бөлүү керек. Б. Ылдамдыкты табуу үчүн аралыкты убакытка көбөйтүү керек. В. Ылдамдыкты табуу үчүн аралыкты убакытка бөлүү керек. Демек туура жооп азаматсыңар. В. Ылдамдыкты табуу үчүн аралыкты убакытка бөлүү керек экен. Кийинки тапшырма. Жеңил машинанын ылдамдыгы саатына 110 км. Ал бир калыпта жүрсө 4 саатта кандай аралыкты басып өтөт? А. Аралык барабар 440 км. Б. Аралык барабар 4 саат. В. Аралык барабар 440 км саатка. Демек балдар, туура жооп азаматсыңар. А. Аралык барабар экен 440 км. Кийинки тапшырма. Шаардан айылга чейин жеңил машина 4 саатта жетет. Эгер аралык 360 км болсо, анда жеңил машинанын ылдамдыгы канча? А. Ылдамдыгы барабар 90 км. Б. Ылдамдыгы барабар 90 км саатка. В. Ылдамдыгы барабар 90 саатка. Туура жооп анда азаматсыңар. Б. Ылдамдыгы барабар экен 90 км саатка. Өтүлгөн темаларды кайталап алгандан кийин дагы жаңы түшүнүктөр менен таанышкыңар келип жатса керек. Анда биздин бүгүнкү өтө турган жаңы темабыз саноогу. Бүгүнкү сабакта саноогу деген эмне? Жана ага карата татаал маселелерди чыгаруунун жолдору. Татаал маселелерди түрдүү ыкмаларды колдонуп чыгарабыз. Кананда балдар, саноогу деген жаңы түшүнүктү маселелердин негизинде түшүнүүгө аракеттенип көрөлү. Мисалы, автобус 0 пунктунан 60 км ылдамдык менен жүрсө, 2 сааттан кийин кайсы пунктта болот? Бул эмнеге карата берилген маселе? Азаматсыңар, кыймылга карата берилген маселе. Бул түз сызык боюнча эмнелер белгиленген деп ойлойсуңар? Сандар аркылуу эмнелер белгиленген? Ал эми тамгалар аркылуу эмнелер белгиленген? Демек балдар, түз сызык боюнча жол белгиленген экен. Сандар боюнча убакыттар белгиленген.
Ал эми тамгалар боюнча ар бир саатта кайсы жерге жеткендери, башкача айтканда, пункттар белгиленген. Демек балдар, белгилер боюнча таанышып алгандан кийин маселеде берилген суроого туура жооп табууга аракеттенели. Автобус бирдей ылдамдыкта жүргөн болсо, 1 саатта А пунктуна келсе, 2 саатта кайсы пунктта болот? Азаматсыңар, демек 2 саатта В пунктунда болот экен. Ал эми автобус 3 сааттан кийин кайсы пунктта болот? Азаматсыңар, 3 сааттан кийин С пунктунда болот экен. Автобус 0 пунктунан 60 км/саат ылдамдык менен жүргөн болсо, 1 саатта кайсы пунктта болду? Тамгалар менен жооп берүүгө аракеттенели. Демек балдар, 1 саатта ОА пунктунда 60 км аралык басып өткөн болот. Ал эми 2 саатта келген пунктун кандай тамгалар менен белгилейбиз? Азаматсыңар, автобус ОВ пунктуна 120 км аралык жол жүргөн болот. Ал эми 3 саатта кайсы пунктта болот? Азаматсыңар, автобус 3 саатта ОС пунктуна 180 км аралыкта жол жүргөн болот. Бул маселедеги чиймеде 1, 2, 3 деп эмнелер белгиленген экен? Азаматсыңар, жогоруда айткандай 1, 2, 3 деп убакыттар белгиленген экен. Сызгычтагы сандар кандай иретте жайлашкан? Кездеме өлчөөчү сызгычта кандай сандар жазылган? Демек балдар, маселеде жана сызгычтарда сандар 0дон баштап улам чоңойгон иретте бирдей аралыкта жайгашкан экен. Кээ бир маселелер түз сызыкка сызгычтагыдай сандар 0дон баштап бирдей аралыкта ирети менен коюлган чийменин жардамы менен чыгарылат. Ошол сан коюлган түз сызыкты сан огу деп аталат. Сан огунда катар турган сандардын бири-биринен аралыгы бирдей болот. Ошондуктан аларды бирдик кесинди деп атайбыз. Сан огунун сол жаккы учу 0 чекити менен чектелген. Ал эми оң жаккы учун чектөөгө болбойт. Башкача айтканда, сан огунун оң жаккы учу чексиз деп да айтсак болот. Кананда балдар, айткылачы, сызгычтын бирдик кесиндиси 1 сантиметрден болсо, бул чиймедеги бирдик кесиндинин узундуктары канча болот? Чиймедеги бирдик кесиндилердин узундугу маселелердин шартына жараша ар кандай болушу мүмкүн. Мисалы, катар сандар жогорудагы маселедей убакыт аралык катарында белгилениши мүмкүн. Же болбосо, кесиндилердин бирдиктери катарынан берилип калышы да мүмкүн. Келгиле балдар, азыр математикалык машыгууга убакыт бөлсөк. Бул жерден берилген амалдарды тезинен аткарууга аракеттенгиле. Андан кийин силердин жообуңар менен салыштырып көрөбүз. Анда убакыт кетти. Кананда балдар, убакыт бүттү, чогуу текшерели. 450-нү 9га бөлсөк, тийиндиси 50 болот. 50-нү 63-кө кошсок, суммасы 113 болот. 113-тү 13төн кемитсек, айырмасы 100 болот. 100-дү 10го көбөйтсөк, көбөйтүндүсү 1000 болду. Балдар, силердин жообуңарда ушундай чыкты деген үмүттөмүн. Азаматсыңар. Анда эмесе балдар, жогорудагы эрежелерди эске алуу менен бул маселени чыгарууга аракеттенебиз. Маселени мен окуп берем, силер түшүнүп угуп, суроолоруна жооп издеп тургула. Бирдик кесиндиси 3 сантиметр болгон сан огун түзүп,
аны 4 деген чекитинин 0дөн болгон аралыгын аныкта жана сан угуу кандайча түзүлөт? Кана балдар, жооп берип көргүлөчү. Сан угуу кандайча түзүлөт? Демек, биринчи түз сызык сызып, катар сандарды 0дөн баштап жазабыз. Жана ар бир бирдик кесиндилердин аралыгын 3 сантиметрден белгилейбиз. Кийинки кадамыбыз 0дөн 4кө чейинки аралыкты аныктоо керек. Ал аралыкты кантип аныктоо керек? Демек, ал аралыкты көбөйтүү амалы менен таап алсак да болот. Бирдик кесиндибиз 3 сантиметр болсо, аны 4кө чейин канча бирдик кесинди бар экенин аныктап, ошол санга көбөйтүп коюу жетиштүү болот. Бирдик кесиндиден 4 болгондуктан 3 сантиметрди 4кө көбөйтсөк, көбөйтүндүсү 12 сантиметр келип чыкты. Демек, 0дөн 4кө чейинки аралык 12 сантиметр. Анда кийинки маселенин шарты менен таанышып алалы. Бирдик кесиндиси 1 сантиметр 4 мм болгон саногун түз. Андан 2 жана 5 деген чекиттерди А жана В тамгалары менен белгиле. АВ кесиндисинин узундугун аныктоо керек экен. Кана анда балдар, маселенин шарты менен таанышып алгандан кийин эң биринчи кадамыбыз кандай болот? Азаматсыңар, биринчи түз сызык кесиндисин сызып алабыз. Андан кийин сол жаккы учун 0дон баштап бирдик кесиндилерин 1 сантиметр 4 мм белгилеп, катар сандарды жазабыз. Андан кийин 2 жана 5 сандарын А жана В тамгалары менен белгилейбиз. Андан кийин А жана В кесиндисинин эмнелерин табуу керек эле? Азаматсыңар, А жана В кесиндисинин узундугун аныктап табуу керек. Кана анда балдар, 1 сантиметр 4 мм бирдик кесиндини 3кө көбөйтсөк, көбөйтүндүсү 4 сантиметр 2 мм болот. Демек, АВ кесиндисинин узундугу 4 сантиметр 2 мм. Азаматсыңар балдар, эми бүгүнкү сабакта эсиңерде эмнелер калганын эстеп көргүлөчү. Сан угу дегенди кандай түшүндүңөр? Азаматсыңар, 0дөн баштап бирдей аралыкта ирети менен коюлган түз сызык чиймени сан угу деп түшүндүңөр деген ойдомун. Сан угу кандайча белгиленет? Азаматсыңар, сан угун сол жаккы учу 0 чекити менен чектелип, оң жаккы учунда чектөө болбойт экенин эстедиңер. Мына балдар, жогорудагы эрежелерди эске алуу менен бирге сан угуна байланыштуу китептин 49 бетинен 51 бетине чейинки мисал маселелерди өз алдыңарча иштөөгө аракеттенгиле. Мына балдар, сабагыбыз дагы аягына келип калды. Силер менен бир сабак бою бирге болгонума абдан кубанычтамын. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки математика сабагында көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.